Отту толук өчүргөнгө канча убакыт кетти? 1 ай. Мурда биринин үстүнөн бири кете берчи. Негизи бир күндө канча тонна таштанды чыгат? Bir күндө 1000 тонна. Жаңы типтеги бизде полигон пайда болот. Амансызбы, урматтуу көрөрман. Дээрлик 30 жылдан бери ушул таштанды талаасы күйүп, түтүнгө чулганып, Бишкектин үстүндөгү кара түтүнгө дагы себеп болгон бир себептердин бири болчу. Бүгүн ушул түтүн толук өчүрүлдү. Биз бүгүн ошол таштанды талаасынын тегерегиндеги жасалып жаткан иштер жана ушул жердеги аткарылган маселелер, келечек пландар тууралуу Бишкек шаарынын вице-мэри менен сүйлөшкөнгө келдик. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Негизи ушул жердеги жумуш кайсы учурда башталды? Бүгүн кайсы нуктага кетип атат, айтып берсеңиз. Азыркы жумуш мына акыркы ошо жылы башталды. Азыркы деңгээлдеги деп айтып кетсек, күн сайын бияка миңдеп тонналар келет. Мусордук полигондо ошонун чоң бир себеби болуп, ошо түтүн болуп эсептелген. Өзүңүз мына белгилеп кеттиңиз. Негизги түтүн мына көп жылдан бери ошо биздин ышыкка дагы бир себепкер болгон. Андан кийин биякта тегерек четтеги жашоочулар да абдан залакасы тийчи. Бул ден соолукка зыяндык маселе. Мынакей акыркы айда бул маселеге толук уже чечимдер кабыл алынып, андан кийин ошо өчүрүү иштери башталган. Өчүрүү иштери биздин мэриянын тарабы менен башталып, анан баштап ишке киргенден кийин биздин волонтерлорубуз да кошулду буга. Волонтерлорубуз көп күч кубатты берди. Өздөрүнүн волонтерлук иши менен бияка 17ден ашык техника бекитилип, иштеп, күн түн иштеп, ушул өчүрүү процессин толук ишке ашырылышты, жардам беришти. Отту толук өчүргөнгө канча убакыт кетти? 1 ай. 1 айда. 1 айда бул маселени биз жокко чыгарганга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Бул дагы негизги бекитилген бул технологиянын негизинде болду. Бул замок деп аталат. Бул ошол мусорда келип чыккан метандын түтөөсүн, ошол органикалык калдыктардын негизинде биомасса, биогаз бөлүнүп чыгып, ошол көп түтүндү жаратчу. Ошону кислороддук мүмкүнчүлүктү жаап, ошо түтүндү басууга бир технологиянын бири болуп эсептелет. Дүйнө жүзүндө ошонун негизинде бул трассирование түрү менен жокко чыгарылды. Кантип 1 айда жасалып калды? Же мурдагы жасалган жумуштардын да жардамы болду? Эми бул биринчиден мусордагы өз ирети менен басылыш керек да. Мурда биринин үстүнөн бири кете берчи. Азыр болсо негизи мусор бир бөлүк төгүлгөндөн кийин үстүнөн бир бөлүгү үстүнөн топурак менен жабылып, же болсо жанакы шагыл менен жабылып, андан кийин үстүнөн дагы бир деңгел мусор басылыш керек да. Ошондой түр менен бул мусор биякта толтуруп калыптаныш керек болчу. Бирок мурдагы жылдарда бул технология толук сакталбаган үчүн түтөө басуу оор болчу. Ошону басыш үчүн биринчиден ошо технология менен иш кылыш керек болчу. Экинчиден болсо, жана мен айтып кеткен трассирование түрдө замок ишин толук менен ишке ашырыш керек болчу. Бирок ошонун баарын мына биз мына Эмилбек Мырзакулович өзү башында ошону менен кеңешип, маселенин кескин түрдө өчүрүү процессин ишке ашырыш керек деп милдеттеме койгон. Жана биздин өкмөт башчыбыз менен биздин мамлекет башчынын контролунда жүргүзүлдү. Садыр Нуркожоевич өзү контролго алган бул нерсени. Ошонун негизинде жана волонтерлордун жардамы менен биз койгон максатты ишке ашырганга 1 айда мүмкүнчүлүк түзүлдү. Бул дагы буга келген 1 айдан мурун бир изилдөө иштерин жүргүзгөнбүз. Изилдөө иштери менен жүргүзүп, жана көп дүйнөлүк практикада жүргүзүлгөн илим посттор менен ошолор ишке ашырган көп специалисттер менен кеңешүү иштерин жүргүзүп туруп, бул чечимди кабыл алып туруп, анан 1 айда ишке ашырдык. Негизи бир күндө канча тонна таштанды чыгат? Бир күндө шаардан 1000ге жакын тонна ошол полигонго. Бир күндө 1000 тонна полигонго. Кайра эле жана таштанды көп болуп, кайра эле баягы өрттөнүп, баягы маселе кайра жаралып калат деген коркунуч жокпу? Эми биринчиден буга биз
бүгүнкү жасалган жумуш бир бөлүгү эле. Аз бөлүгү деп эсептейбиз. Негизги бул ишти жокко чыгарыш үчүн биринчиден биз жана айтып келаткан көп жолу канча жылдан бери да маселе көтөрүлүп, бирок ишке ашпай келип жаткан бул мусордук заводду курушубуз керек. Таштанды заводун курмайынча биз бул маселени толук жаба албайбыз. Ошон үчүн мына бүгүнкү күнү чех компаниясы менен консорциум менен биз келишим түзгөнгө мына ошого кадам шилтеп атабыз. Ал негизги эмне болуп салтат? Ошо 1000 деген тонналар кайра иштетилип, 90% кайра ишке берилип, калган 10% эле полигонго барыш керек. Жана биз көрүп кеттик, жаңы полигонго уже иштетилгенден чыккан бир бөлүгү эле полигонго таштанды катары калыш керек. Аны дагы келечекте жаңы чечимдер кабыл алынып, ошого изденүүлөр менен биз маселесин чечкенден кийин мүмкүн ал 10%-ында жокко чыгарабыз. Ошо менен биздин максат, азыркы күнү мэриянын максаты, мына биздин мэрибиз белгилеп кеткен, ошол негизги биздин койгон максатты биз деген таштандыны полигонго, биздин экологиябызга таасирин нөлгө чыгарышыбыз керек. Ушул жердеги таштандыга байланыштуу, заводко байланыштуу маселелер алда канча жылдын ичинде мындай чечилиши күтүлөт? План кандай? Бизде азыркы маалда мынакей биринчи этабын биз баштадык, мына өчүрдүк. Тегерек четте тосмону биз орноттук. Мынакей полигондун көйгөй буяка кирүү бүт жактан ачык болчу. Биз ошону мынакей бүгүнкү күнү охрана коюлду. Тосмолор коюлуп атат. Жана келечекте биз айтып атабыз, келе жаткан быйылкы эмки жылы бул маселени биз толугу менен чечебиз го деп заводдо курулат. Жаңы типтеги бизде полигон пайда болот деп, анан келечекте бул таштандынын ордунда биз чоң биздин бакчаны көрөбүз го деп биз максат коюп атабыз. Демек таштандыга байланыштуу завод ушул жердеги маселе 1-2 жылдын ичинде буюрса жолго коюлат деген план бар экен. 23-24-жылы толугу менен маселени буга ишке ашырабыз го, ошо таштанды менен болгон маселе. Анан буга чейин бул жакта жана эски таштанды ташталып үстү көмүлгөн чоң аймак бар да, туурабы? Ооба, 45 гектар. 45 гектар жалпы. Бул жердин келечеги кандай болот? Бул жердин келечеги биз таштандыны буруп, бияка жаап, булдун үстү мына рекультивация иштери жүргүзүлөт. Рекультивация иштери бул деген толугу менен таштандынын үстүн жаап, аякта ичиндеги газдарды чыгаруу иштерин жүргүзүп, анткени баары таштандынын астында газдар топтолот. Ал органикалык калдыктардын кайра мындай жердин астынан чиригенинен метан пайда болот. Ошону биз чыгарышыбыз керек жердин астынан. Ошол иштер жүргүзүлөт. Ошол иштердин баарын жүргүзүп бүткөндөн кийин ошо менен тең биз ошо таштанды полигонунун үстүн бак тигип бакчага айландыра баштайбыз. Келечекте мен ойлойм эми ынтымак паркына окшогон бир жакшынакай ушул жерде бакча пайда болсо, парк пайда болсо, биздин тегерек жеттеги жашоочуларга да бул абдан чоң ыңгайлуу болот эле. Биякта жагымсыз бир жыт жок болуп, жакшынакай гүлдөгөн бакчалар пайда болот депчи. Бул кайсы жылга чейин ишке ашышы мүмкүн? План барбы? Бул пландарда азыр бар. Биринчиден 2 жылда биз эң биринчи заводду куруу процессин бүтүрүшүбүз керек. Ошо менен бир тең бул жерди бакчага айландырып, эми бир 5 жылда ойлойм биз ошону ишке ашырабыз го. Бул жака ушул жумшала турган бюджет канча? Негизги бүгүнкү күнү бул жерге бардык долбоорго мынакей 2 долбоор иштеп атат. Биринчи долбоор бул болсо жана Европалык банктын долбоору. Ал 22 миллион евронун алкагында жүрүп атат. Анын ичине мына жаңы полигон, жанакы айтып аткан рекультивация иштери, таразалар тургузулат. Экинчи долбоор ошо менен бирге, бияка долбоорду ошо менен бүтүрөлү деп атабыз. Анан кийин ошо менен биргеликте эле бизде жаңы завод курула баштайт. Бул инвестициялык долбоор. Булар чех компаниясы өзүнүн каражатын өзү завод курабыз деп атат. Ушу завод курулуп бүтүп, ушу жер 45 миллионго ушу завод ишке ашат деп биз күтүп атабыз. Анан мынакей азыркы ушул жайдын ортосуна чейин биз дагы бир
ишке ошо долбоор негизинде ишке ашыралы деп атабыз. Бияка биринчи иретте сортировка линиясы коюлат деп күтүп атабыз ошо чех компаниясынан быйыл. Ошону менен ошо менен тең ошо долбоордун башы болот. Кийинчерээк мынакей бияка уже таштандыны кайра иштетүүчү завод курулат толук кандуу. Ал заводдун жалпы территориясы 8,5 гектар деп белгилеп атат. Азыр ошо 8,5 гектарды аянттын баары тосулуп курчалып даярдалдыбы же? Азыр болсо сиз менен азыр ошо 8,5 гектар сиз мынакей ушул жерге турат. Завод болгондо бул жакка бакча курулат деп атпайбызбы? Тегерек четте жашоочулар бар. Бул жакта жанагындай санитардык абалгандай болот. Жанагы заводдон таштандылардан бөлүнүп чыга турган технологиялар иштейби, кандай болот алар? Албетте иштейт. Ал мисалы айтып кетсек, бул технологиялар заманбап технология. Мына ошо жерден мына Чехия компаниясынын келе турган компаниянын бир топ долбоорлору бар, ошо заводдор. Ал заводдор шаардын ичинде. Ушул эле кичи райондордун ичинде жайгашкан да. Жыт бөлүнбөйт, таза. Аны эч ким деле ойлойт, ошо мусор заводу экен депчи. Биз жаңы европалык деңгээлде, европалык стандартта биякта заводубуз курулуп ишке кирилсе, биз ойлойбуз биякта бакча болуп, биякта бизде жаңы долбоор ишке ашып, анан кийин жанакы санитарный зонаны да биз жокко чыгарбасак да бир топ кичиреткенге мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бул таштанды тала кайсы жылы ачылган? Бул таштанды тала мынакей 70-жылдын ортосунан бери иштеп келатат. 50 жылдан жарым кыл. Бул жака курула турган завод ушул келечекте планда болуп атпайбы? 2 жылда отпайбызбы? Бул завод канча жылга чейин пландалган? Бул завод орто эсеп менен келет. Бул азыркы күнү 10 жылдык мөөнөт менен өзүлөрү келип иштегенге даяр болот. Андан кийин 10 жыл бүткөндөн кийин дагы сүйлөшөбүз. Жок, бул инвесторлорго байланыштуу эмес, негизи таштандыга байланыштуу маселе канча жылга чечилет деген да. Таштандыга маселе? Мисалы завод курулат да. Анан бул жерде дагы жанагы таштанды анын бөлүнүп чыккан заттарды төгө турган ушундай немелер курулат да, бассейндер, башка нерселер турабы? Анан алар канча убакытка чейин дагы Бишкекте таштанды маселесин чечип турат деген. Бул негизи биз завод иштеп баштаса, бул долбоордун келечеги абдан чоң. Биринчиден, буяка таштандыга заводко келген мусордун көлөмү кескин түрдө азаят. Жана мисалы айтып кетсек 10% деп атпайбызбы? 10% эле эски талаага бөлүнүп турса, ал талаага беринче эле 30 жыл төксө болот да. Ошонун көлөмүнчү жок дегенде 30 жылдан 50 жылга чейин деп атабыз. Бирок келечекте айтып аткандай, ошол биздин экологияга таасирин нөлгө чыгарсак, анда ошол отход таштандыгында көлөмүн жокко чыгарып салсак, аны да иштетип салсак, ага да биз изденүүлөрдү, иштерди жүргүзүп атабыз. Ошо менен бул маселени кескин түрдө жокко чыгарып салсак, келечекке ошого максат коюп атабыз. Бул жерде жана таштанды терген адамдар жүрчү эмеспи да? Бүгүн аларга уруксат берилбеби? Бүгүн негизги бул маселе менен да биз көйгөйүбүз болот. Азырынча бир аз мас кирип атат. Мурда биякта бир 300гө жакын киши кирип кетчү. Азыр өзүңүз көргөндөй анча көп киши жок, бирок ошолорго чектөө киргизип тосуп чыгарып атабыз анын баарын. Бияка биз койгондо мына завод курулса, аяка заводдо 150 кишиге жакын жумуш орун түзүлөт. Андан кийин мындай биздин эмгек кодексине туура келген ошондой шарттар менен жакшынакай иш орундарын түзөбүз деп атабыз. Азыркы шарт жумушка туура келбейт. Бул ошол жерде таштандыда иштеп аткан, сорттоп аткан адамдардын да ден соолугуна зыян болот. Ал да маселе бар. Алар да эле жакшы жашоосунан аны келген жок. Бирок биз бир максат. Эртеңки күндө ошо полигондун маселесин жокко чыгаралды. Азыр курчоо иштери толук аяктап бүтүп элекпи? Азыр мэрия тарабынан бекитилген курчоо иштери бүгүнкү күндө аяктап калды. Бир гана азыр мынакей европалык долбоордун негизинде да курчоолор бүтөт. Ошо менен толугу менен бияк ишке ашат. Негизги ошо биз мэрия тарабынан бекитилген тосмолордун баарын уже бүтүп атабыз. Рахмат Жаралбек мырза, суроолоруңузга жооп бергениңиз үчүн. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин суроолорубузга Бишкек шаарынын вице-мэри Шамралиев Жаралбек мырза жооп берди. Саламат болуңуздар.